кесипти иштегениме быйыл 40 жылдын жүзү болуп атат. Анан бул кесип тандаган себебизи көп балалуу үй бүлөдө чоңойгом. Анан балдарды жакшы көрөм, бала кезден балдарды жакшы көрөм. Балдарды караганды, балдар менен иштегенди, балдар менен ойногонду, ал эми адамзаттагы эң бир таза, жүрөгү таза, сезими таза, мындай гүлдөй жайнаган бул балалык мезгил да. Ошон үчүн балдарды жакшы көргөнүм үчүн ушул кесипти тандап алгам. Анан 8-ти бүтүп келип эле училищаны окудум. Оштогу педучилищаны, мектепке чейинки билим берүү адистигинде өттүм. Андан кийин Бишкектеги азыркы Арабаев мурдагы Маяковский атындагы кыргыз кыз келиндер пединститутун бүтүрдүм. Анан ошол окуп бүткөндөн кийин айылга барып 3 жыл бала акчада иштедим. Анан 84-жылдан баштап ушул Ош мамлекеттик университетинде иштеп атам. Атыбызды айтабыз, анан мага бул дүйнөдө эмне жагат? Менин атым Токтай, мага жашоонун өзү жагат. Сенин атың ким? Сага эмне жагат? Менин атым Агдана, мен мусулман болуп туулганым жагат мага. Атым Айсезем, мага күз мезгили жагат. Сенин атың ким? Сага эмнелер жагат? Менин атым Айсия, мен сүрөт тарткан жагат. Азамат, кол чабабыз. Азыр эми окутуунун ыкмалары, окутуунун инновациялык технологиялары деп өтө көп жарыяланып, өтө көп окутулат да. Анын эң башаты эле ошол баланын жүрөгүнө жол табууда. Эң башкысы эле ошол студент болобу, бала акчадагы бала болобу, же мектептеги бала болобу, ошол ар баланын жүрөгүнө жол таап, ошол бала эмнеге кызыккандыгын, ага эмне керек экендигин тапкан жол ошол жакшы жол да. Мисалы үчүн интерактивдүү ыкмалар деп атабыз. Анын негизги өзөгүн топторду иштөө түзөт. Топторду иштегенде балдар бири-бирин окутат. Биз ошону көп пайдалана албай атабыз да. Топторду иштеп, топтор тапшырма берип коебуз да, бири-бирин укпай эле анан топторду иштеди. Жок. Анын нукура өзөгү топторду иштөөнүн. 6 бала болсо, студент болобу, бала бакча болобу, бала бакчада да үйрөтөт. Ошол балдардын бирөө экөөсү сиз бере турган теманы билет. Сиз бере турган тема жөнүндө маалыматы бар. Ошол сиз бере турган маалыматты ата-энесинен алат, мүмкүн телевизордон алат, мүмкүн телефондон алат. Аны билбеген бала болбойт да. Билбеген бала болушу мүмкүн эмес. Анткени алардын үй бүлө ата-энеси бар, бир туугандары бар. Эми азыр маалымат булактары өтө көп. Бар болгону ошол маалыматты туура топтоштуруп, анан кайра өздөрүнө бериш керек. Студенттер менен көбүнчө биз ошол интерактивдүү методдорду колдонгондо абдан жакшы. Анткени топторду иштегенде мындай иштебей калган студент болбойт. Бири-бирине жардам берет. Такыр сүйлөбөсө кыздар ошо жанагы кагазды көтөрүп доскада кармап турат. Же жок дегенде маркерин карап берет. Анан окуучу десең ошол сөздү окуйт. Демек интерактивдүү методдун ошондой жолдорун колдонуш керек да. Анан бүгүнкү күндө инсанга багытталган окутуу деп ал илгертен эле бар. Инсанга багытталган окутуу мүмкүн бара-бара биз ошого да кетебиз. Азыр бизде университетте өткөрүлүп атпайбы? Быйылкы майыдын программасы деле ошого кетип атат. Бара-бара ар бир студенттин өзүнө жеке окуу программасы болуш керек. Ал деген мисалы үчүн ошол эле мугалимдик кесипте окугандар, студенттер өздөрүнүн дагы бир кызыккан бир ишмердик боюнча мүмкүн сүрөт тартуу болобу, мүмкүн кулинария болобу, мүмкүн башка нерсе болобу. Ошого кызыккан бир сабактар болот дагы, курстар, тандоо курстарын окуп, өзүнүн билимин дагы өркүндөтөт. Бир жагынан, экинчи жагынан жанагы жумшак көнүмдөрдө үйрөнүшөт. Бир эле врач болуп, же бир эле мугалим болуп, же бир эле куруучу болуп отурбастан, башка баягы жашоого карата башка бир көндүмдөрдү үйрөнөт. Азыр заман талабы ошол. Кайрадан даярдоо, билимин өркүндөтүү курстары өтө көп ачылып атпайбы? Ошолордун баардыгы бир билимдеги адистик жоголуп кетсе, экинчи бир адистик менен мындай жашап кете турган болуш керек да. Бизде азыр даже мындай бир мүмкүнчүлүктөр көп да, интернеттен тынбай чыгып турат. Алдыңкы акыркы 5 жылдын ичинде кайсыл адистик жогорку деңгээлде болот, кайсыл адистик суралат, кайсыл адистик коомго керек болот. Жаштар ошого карап деле окуп атышат. Балдардын бардыгына бирдей мамиле жасоо, балдардын бардыгын урмат сый менен мамиле жасоо, балдардын ар бирин адам катары кабыл алуу. Биз ошол 3 нерсени эсибизден чыгарбашыбыз керек да. Качан биз балдарга ошондой ар биринин көзүнө карап, мындай бир пример бар да. Класста 30 бала болсо, 30 балага бир күндүн ичинде ар биринин көзүн карап, жок дегенде мындай бир контакт болуш керек мынтип.
Азыр силер бириңер менен контакт кылып атпайсыңарбы? Ошол сыяктуу мамиле байланыш болуп туруш керек. Жок дегенде Асел, Анара, Айгүл, сен айт деп ошол балдардын көзүнө силер көзүңөр аркылуу контакт болуш керек. Анан мугалимдер эң негизгиси ошол студенттер менен иштегенде окутуунун методдорун туура тандаш керек да. Аны көп болбош керек. Ал мисалы үчүн көп методдор бар. Мисалы үчүн скаффолдинг деген бар. Жөн эле тирөөчтөр, көмөк көрсөтүү, Венн диаграммалар деген бар, кластер түзүү деген бар. Мындай атайын таблицалар бар. Алардын баардыгы ар бир мугалимдин өзүнүн чээрчилигине жараша болот да. Сабактын максатына жараша, ошол окуп аткан студенттерге жараша, ошол мугалимдин өзүнүн чээрчилигине жараша окутуунун ар кандай технологияларын колдоно берсе болот. Бирок ар бир мугалимдин өзүнүн бир колдонгон бир 5-6 методу болуш керек. Мен ошол группаларда топторду иштетүүнү, интерактивдүү методдорду жакшы колдоном. Анан активдүүлүк борборлору деген болот. Ошол активдүүлүк борборлорун жакшы иштете алам. Анан эми психологиялык методдорду ала турган болсо, ошол ар бир баланын өзүнүн кызыгуусун атайын НЛП деп коет, нейролингвистическая психотерапия. Ошол бүтпөгөн сүйлөмдөр, кыргызча айтканда, сүйлөмдүн башын баштайсыз, алар өздөрүнө улайт. Же болбосо сөз чынжыры деп коет. Сүйлөмдөрдү алмаштырып койсо студенттер аны табат. Ал эми сабактын максатына жараша болуш керек да. Эң башкысы ошо башкы максат. Ошол окутуп аткан студенттердин жүрөгүнө эле жол табуу. Алардын кызыкчылыгын эске алуу. Бирөө билип келет, бирөө билбей келет, бирөө жөн эле кокусунан келип калат. Бирөө каалабай эле айласыздан окуп калат. Айрыкча мына биздин колледжде ошондой бир күтүүсүз келген студенттер көп болот да. Анан ошолорду да туура жолго салып, бул 2 жылда окуп билим алсаң, жок дегенде өзүңүн балдарың үчүн, балдарыңа билим бергенге да мүмкүнчүлүк болот. Мугалим болсоң дагы, тарбиячы болсоң дагы, мисалы үчүн ашпозчу болсоң деле балдарыңа үйрөтө аласың, парикмахер болсоң деле балдарыңа үйрөтө аласың. Балдарга бирдеме үйрөтүш үчүн, эртең ата-эне болуш үчүн бир кесип болуш керек да. Бизде кыргыз бекерин айтпайт да, өнөрлүү өлбөйт да. Демек, өнөр болуш керек. Өнөр деген азыркы биздин сөз менен айтканда ал кесип. Бүгүнкү биз билим берүү системасын өткөнүбүздө мен өзүмө бир нече билимдерди камтып алдым. Ошондой эле эжеке бир гана теория жагынан айтпастан практика жагында да көрсөтүп бергени мага жакты. Ал эми ошондой эле бул сабакта бүгүнкү өткөн темаларыбыз, ал эжеке көрсөтүп берген ыкмалары, мен эртеңки өзүм практикага барганда ошол эжекенин ыкмасын колдонуп, жаш балдарга, биздин келечек муундарга жакшы сабак бере алам деп ойлойм. Мен эжекени көргөндө ушул кесипти тандаганыма абдан сүйүнүп кетем. Мен келечекте ушу Токтайым эжекедей мыкты педагогдордун бири болгум келет. Менин оюмча Токтайым эжеке Кыргыз Республикасынын эң мыкты педагогу деген наамга ылайыктуу деп ойлойм. Токтайым эжеке өзүнүн адистигин мыкты билген эжеке. Бизге сабак берип жатканда өзүнүн сабагын жөн эле жазуу жүзүндө көрсөтпөй, практика кылып да көрсөтөт. Мага эжекенин өзүнүн алып жүргөндүгү жагат, өзүн аябай тыкан алып жүрөт, өзүнүн адистигин мыкты билет. Сен көзүңдү жумуп турасың, бул жетелейт. Эми бер көздөп айланып келгиле ар жагынан. Азамат, көзүңөрдү ачып бергиле. Эми сурайлы, кандай сезимдер болду? Эч нерсени көрбөйт экенсиң. Көрбөйт экенсиң, анан эмне болот? Урунат экенсиң. Урунасың, сүзүлөсүң, коркуу деген болот. Бир жерге түшүп кетемби же мындай урунуп каламбы? Өзүм кокустата аламбы деген ойлойм. Ыңгайсыздык болот. Сен азыр бул кармап өт. Эми сен өзүң кармабай туруп өтүп көрчү. Көзүңдү ачып бер. Кол чап коелу. Эми сезимдерди айтып көр. Кандай сезимдер болот экен? Коркунучтуу. Коркунучтуу дагы. Коркуу сезимдери болот, кыжаалат болот, нервозность болушу мүмкүн. Анан тең салмаксыздык болот, ошондой сезимдер болот бекенби? Дагы кандай ойлор келди? Ушул көнүгүүнү аткаргандан кийин сенде кандай ойлор келди? Корктуң, кыжаалат болдуң, анан дагы бир ойлор келиш керек да, эмне деген ойлор келди? Жана көзү көрпөгөн адамдар болот го. Өзүм ошондой элестип кеттим. Ошолордун абалын түшүндүм да, мындайча айтканда, кандай абалда жүрүшкөн. Демек, көрүүсү начар балдар бизде ушундай абалда келишет.
ал жака бер жака урунуп беринип, ана биз дайым эле ал балдарга жардам бере албайбыз да. Инклюзивдик билим берүү деген тагы ушул өзгөчө муктаждыгы бар. Биздин жардамга муктаж, бирдин мээримге муктаж, биздин түшүнүүгө муктаж балдарды окутуу, дени сак балдар менен бирге окутуу бул инклюзив билим берүү болот. Эми бул жерде бир эле көрүүнү көрдүк, азыр көрүүнүн бузулушу. Укпаган балдар бар, тет жакта отурат, укпайт, тамгаларды айтса укпайт, же болбосо жаза албайт, кадимкидей эле окуй албайт, же тыбыштарды туура албайт, же такыр баса албайт. Ошол балдардын бардыгы дене мүмкүнчүлүгү чектелген балдар деп айтылат дагы. Аларды дени сак балдар менен бирге окутуу, аларга шарт түзүү, билим берүү, инклюзивдик билим берүү деп аталат. Рахмат, отургула кыздар. Токтой Макаевна мектепке чейинки билим берүүдөгү эң мыкты адис. Ошол боюнча илим жактаган, ошол багытта бул Кыргызстандагы белгилүү адистердин бири ушул эжекебиз да. Анан ал киши мындай иштерман, бир жоопкерчилик ишине жоопкерчилик менен мамиле кылган, чындап ишин сүйгөн инсан да. Себеби дегенде биз бир нече жолу мен ошол ишин чыныгы сүйгөн инсан экендигин бир күбөсү болдум да. Токтой Макаевна биз ошол колледж ачылганда ага чейин эле тааныш элек, бирок ошол колледж ачылганда барды дагы. Анан кийин биз 6 айда аккредитациялык агенттиктен өтүү туш келип калды. Ошондо Токтой Макаевна мектепке чейинки билим берүүнүн негизги кесиптик билим берүү программасын түп тамырынан бери өзгөртүп иштеп чыкты да. Кээ күндөрү бир күн ишке келсем, Токтой Макаевна кабинетинде отуруптур. Анан Токтой Макаевна бүгүн аябай эрте келген окшойсуз деп сурасам, жок, мен түнү менен кеткеним жок үйгө деди да. Таң аткыча ошол негизги кесиптик билим берүү программасын жазып чыгыптыр да. Мына ушундай иштерман киши да. Анан ар кандай адистик белгилүү бир адамдарга таянат да. Ошол адамдардын айланасында анан иш жүрөт. Ошондой чоң фигура Токтой Макаевна. Ошо башталгыч кесиптик мектепке чейинки билим берүү адистигиндеги ошондой таянар тоосу да. Адамзатта 60-тан ашкандан кийин бир отчеттор боло баштайт экен да. Эмне кылдым, эмнени үйрөндүм, эмне калтырдым деген. Анан мен өзүм кээде отчет бергенде кээде кубанып коем, кээде өкүнүп коем. Кубанганым ошол училищада окугандан бери, мүмкүн бала кезден бери ошол балдарга жардам берейин, балдардын билим алганына, тарбия алганына жардам берейин деген максаттар менен жүрүп атам. Көпчүлүк учурда ошол нерселер ишке ашып атат. Түпкү максатым мектепке чейинки билим берүүгө салым кошуу. Ошол азыр эми улуттук тренер катары, мастер тренер катары өзүмдөн кийинки адистерди даярдап, көмөктөшүп, жол көрсөтүп жүрөм. Анан баардыгы эле ушул жана айткандай 60-тан өткөндөн кийин балалыкта алган нерсенин баардыгы өмүр бою ошол адамга кызмат кыларына мен ынандым да. Бала кезде анчалык мүмкүн маани бербейт элем. Азыр эми өзүм неберелерим болуп, балдарды окутуп дегенде, анан ошол мектепке чейинки куракта алган билим, алган тарбия өмүр бою адамга кызмат кылат. Жакшы тарбиясы дагы, жаман тарбиясы дагы. Анткени ал күндөлүк адатка айланган көндүмдөр анын өзүнүн турмушун дагы аныктайт да. Мисалы, эң жөнөкөй эле мисал, эгерде ошол 6 жашка чейинки бала мындай тартипти, тазалыкты, жоопкерчиликти үйрөнгөн болсо, ал өмүрүндө ошол нерсе менен бактылуу боло алат. Өз убагында тартипти сактай алат, өзүн өзү таза кармай алат. Өзүнүн максатына жетиш үчүн жоопкерчиликтүү боло алат да. Ал ким болбосун, ал кайсыл адисти окубасын, ал кандай ишти иштебесин, ошол бала кезден алган жакшы тарбия барбир билимдин башаты, тарбиянын башаты боло алат да. Мен ошого ынандым. Бүгүнкү темаларды үйдөн кайталайсыңар деп үмүт кылам. Анткени бул бизге керек. Кийинки сабактарда дагы билим берүү мыйзамы жөнүндө, инклюзивдик билим берүү жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алабыз. Алардын ар биринин
категорияларын, алардын себептерин жана ошол инклюзив билим берүүдө ДМЧ балдар менен кантип иштөөнүн жолдору жөнүндө үйрөнөбүз. Үйгө тапшырма ошол билим берүү мыйзамын окуп келесиңер жана инклюзивдик билим берүүнү окуп келесиңер. Анда саламатта калгыла. Токтой Макаевна менен бир топ жылдан бери Ошмуда чогуу иштеп, чогуу жүрөбүз. Эжекебиз мектепке чейинки билим берүү жаатында бир топ алгылыктуу иштерди аткаргандыгы жалпыбызга маалым. Тактап айтканда, Наристе балалык программалары боюнча улуттук тренер, көп тилдүүлүк программасы боюнча координатор, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү стандартын түзүүгө да өзүнүн салымын кошту. Мындан сырткары билим берүү институтуна курска келген мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячыларына, жетекчилерине семинар тренингтерди, мастер-класстарды өтүп жүрөт. Эжекебиз биз сыймыктанган, студенттердин сүйүктүү эжекеси, окуу жайыбыздын сыймыгы, жаш окутуучулардын асаачысы деп айтсак жаңылышпайбыз. Токтой Макаевна жөнүндө айтсак, бул бейпилдикти мен түшүнөм. Токтой Макаевнанын жанында отурсаң, өзүңдү аябай мындай корголгон адамдай сезесиң, эч нерседен коркпойсуң. Ар дайым жакшы нерсеге үндөйт, терең билим берет, себеби өзү дагы деңиздей билими терең. Айкөлдүгү менен, мээримдүүлүгү менен, жароокердиги менен менин жүрөгүмдө өзгөчө орунду ээлеген. Чындап эле мөмөлүү дарак. Азыр Кыргызстан эле эмес, биз чет мамлекетке барып, Турцияга барып калсак, ошол жерде базарда бизден бүткөн бир кыргыз кыз иштейт экен. Эжеке саламатсызбы десе, ошол жерде эми учасыз да. Кандай жакшы, кандай сонун керемет ошол жерде. Эжеке саламатсызбы, мен сизден психологиядан бүткөм деп ошол жерде иштеп атат. Ана жардам берип атабы десем, албетте жардам берип атат. Сиз окуткан ошо үйрөткөн психология жардам берип атат. Кайсынысы жардам берип атат десек, мамиле кылганды үйрөнүш керек. Сиз ошентип айткансыз го, ой, силер өзүңөр кыйын себергиле. Атилишник болсоңор да мамиле кыла албасаңар пайдасыз. Ошол мамиле кылганды үйрөнүп мен ошол жерде иштеп атам. Де анан бир сувенирлерди подаркага берди да, бул деген эми мөмөлүү дарак деген ошол да. Мына Кыргызстандын кайсыл районуна барбайлы, айрыкча биз эми түштүктү камтыган үчүн Баткен, Жалал Абад, ошол областтардын кайсыл жерине барбайлы. Азыр менин окуткан окуучуларым өзүмдүн группамдан бүткөндөр, алдылар илимдин кандидаты болуп атат. Ошол мектепке чейинки билим берүү боюнча жетекчи болуп иштеп атышат, бала бакчаларда, мектептерде жетекчи болуп иштеп атат. Райондо иштеп аткан, областтык деңгээлде иштеп аткан студенттер бар. Анан азыр деле мындай группабыз бар, катташып, анан мындай жакшылыктарда бири-бири менен катташып турабыз. Анан айтып калышат да, ошо азыр кош иштеген кыздар бар. Биздин университеттен мугалим болуп кандидат болгон кыздар бар. Биздин студенттер ошо азыр деле кошо иштеп жүрөбүз. Анан алар ар дайым эжеке деп сыйлап, билесизби, ушуну айткансыз, тигини айткансыз, бизди урушкансыз, оку дегенсиз. Мен аларга айта берем да, оку жана оку. Адам өмүр бою окуш керек. Өмүр бою үйрөнүш керек, өнүгүш керек депчи.